социалдык тармактын колдонуучулары, сиздер менен мен Жеңиш Алиябайдай. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин Республикалык экология жана жерин тануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борбору тарабынан номер 94 мектепте аймактануу жана экоско иримдер ачылган. Мен аймактануу иримдин окуучусумун. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин Республикалык экология жерин тануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борборунун директору Бийик Рыскулов агай менен маектебиз. Саламатсызбы агай? Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин Республикалык экология жерин тануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борборунун жөнүндө маалымат бересиз. Жакшы болот. Биздин мекеме бул мектептен чыгарып кошумча билим берүү боюнча иш алып барабыз. Тара ошо окуучулардын сабактан кийинки бош убактыларын туура колдонуусуна багыт беребиз да. Мисалы үчүн ошол мектептерге негизинен экология, туризм багыттарында кружоктор иримдер ачып беребиз. Бүгүнкү күнү биздин ошол республика боюнча биринчи кружокторубуз бар. Өзгөчө ошол экология, туризм, адабий аймактануу, жаш геологдор, скалаларда аскага чыгуу, спорттук багыттандыруу, мектеп музейлерде биздин болду, мектеп музей активисттери, ошол биринчи багыттар боюнча кружокторубуз бар. Жана ошол 1,5 миңден ашык бала чектүү окуп катышат, сиздер сыяктуу эле. Рахмат. Ал эми Республикалык экология жерин тануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борбору тарабынан мектеп окуучулары үчүн кандай иш-чаралар уюштурулуп жатат? Бүгүнкү күнү ошол бир нече багыттар боюнча сынактар өткөрүлөт. Былтыркы жылы серияден өткөрүлүп бүтүп, жыйынтыктарын чыгарып, байгелерин берип атабыз. Анан жаңы жылга дагы ошол өзгөчө туруктуу өнүм максаттарына, жашыл өнүмдөргө байланыштуу ошол сынактарды жарыялап жатабыз. Мисалы үчүн белгилеп айтып кетсек, окуучулар арасында буга чейин Сарымерден өткөрдүк. Мектеп окуучулар арасында ошо биздин кружок балдары катышып, өздөрү кыздар командасы, балдар командасы деп, кыргыз жаран деп биздин чараларыбыз бар. Ошонун алкагына кетти. Анан ошонун жыйынтыгы менен ошол кыздар тобунан эң жогорку окуй алган бир мектептин окуучуларына, анан балдар тарабынан эң жогорку окуй алган бир мектеп окуучуларына 2 боз үй бердик, 4 канат боз үй, жыгачтары уулуктан жасалган, таза кийизден, куралга жооп берген боз үйлөрдү бердик. Жакында да биз ошол туу күн кабыл алганына карата дагы өткөрүп атабыз. Сиздер мектептеги окуучулар менен чогуу катышсаңар болот. Катышып, эгерде жеңүүчү болуп калсаңыздар, сиздердин мектебиңизге да буюрса боз үй беребиз. Ал боз үйлөрдө ошол сиздер кружоктор өтөсүздөр, сабактар өтөсүздөр жана башка дегендей. Андан сырткары ошол экология жаатында сүрөт тартуу, кол өнөкчүлүктөр багыттарында көптөгөн сынактарды өткөрдүк. Алардын жыйынтыктары боюнча жыйынтыктарын чыгарып, жеңүүчүлөрүнө белектерин берип атабыз. Азыр ошол белектерди 3 багыт боюнча берип баштадык. Биринчи жеңүүчү окуучуга, ошол сынакка катышып жеңүүчү болгон окуучунун өзүнө белек берип атабыз. Экинчи ошол жеңүүчү окуучуну дайындаган мугалимине кошо белек берип атабыз. Жана ошол жеңүүчү окуучу чыккан мектебине дагы. Мисалы үчүн Сарымерден ошол мектебине боз үй бердик. Ошол балдар өздөрү мектебине алып берди дегендей. Экинчи ар бир балдарына ошо шахмат сыяктуу анан көптөгөн пристер берип атабыз. Анан мугалимдерге дагы ошол китеп жана башка акчалай сыйлыктар да коюлуп атабыз. Ошондой эле азыр балдар менен ошол өзүбүздүн кружок окуучулар менен байма-бай жолугуп, ата-энелер чогулуштарын өткөрүп атабыз. Анан балдардын өздөрүнөн сурап атабыз да. Канткенде сиздер үчүн кружоктор кызыктуу, иримдер кызыктуу болуп. Маселени балдар өздөрү эгерде биз кружоктор мындай болсо кызыктуу болот, тигиндей болсо кызыктуу болот деп сунуштарын алып, ошол шарттарды түзүп берип атабыз. Ал эми көп биз маалыматтарда байкап калып атабыз да, сиздин урааныңызда, ошол сиздин борборуңуздун урааны жашыл келечек өлкөгө керек деп аталат экен. Бул ураанды тандап алганыңызга эмне себеп болду? Ооба, бүгүнкү күнү да коомдо ушундай бир суроо жаралыш керек да. Экономика маанилүүбү же экология маанилүүбү дегенчи эки суроо туруш керек да. Бүгүнкү күнү биз биздин өлкөгө дүйнө жүзү боюнча, жер шары боюнча эле биринчи орунга экология көтөрүш керек. Бирок көп мисалы үчүн жерлер бар, ар кандай мекемелер, ишканалар экономиканы көтөрөбүз деп туруп эле бир жаратылышты табият талкалап коет. Анан ал жер талкалап болгондон кийин ооба экономикасы көтөрүлдү, бирок кайра эми ошол талкаланган жаратылыштын калыбына келтириш үчүн кайра акча бөлүшөт. Жыйынтыгында андан көп акча кетип калат. Ошого биз ушул жашыл келечек өлкөгө керек деп уран болгон себеби ошол туруктуу өнүм максаттары, такыр өнүмдөрдүн баарын байлап ушул багытта иш алып жатабыз. Анын үстүнө ошол мектеп мугалимдери үчүн вебинарлар көбүрөөк өткөрүп атабыз. Экология боюнча билимдер берели. Ал вебинарларга мектеп мугалимдери, ата-энелери, окуучулар баары катышса болот. Онлайн, офлайн форматта. Кааласаңыздар ошол мектептерден чакырса, мектептерине да барып беребиз. Мугалимдер үчүн өзүнчө, балдар үчүн өзүнчө беребиз. Мисалы үчүн бизде азыр усулчуларыбыз бар.
алар ошол мектептерди кыдырып кыргыз жана орус тилдеринде ошол экология боюнча туристтик маданият боюнча билимдерди берип атат. Эгер кызык болсо байланышса биз график түзүп ошол жолу адистер жөнөтөбүз, алар барып билим берет. Чоң рахмат. Агай, сиздерге мындай суроо кетсем, ошол Иримдеги окуучуларыңыздар үчүн тарыхый жерлерге, музейлерге, китепканаларга, тоолорго, экскурсияларга уюштурулуп турат экен. Бул уюштуруу, экскурсияга чыгууларыңыздын себеби эмнеде жана кандай пайда алып келет окуучуларга? Окуучулар үчүн сол жакшы суроо, аябай сонун суроо. Биз Кыргызстан тоолуу өлкөбүз. Анан бизде мындай түшүнүк бар да, Кыргызстан туризм өнүгөт деген түшүнүк бар. Аны баарыбыз билебиз. Кыргызстан туризм өнүгөт, туризм келечеги бар деп. Бирок Кыргызстан туризм өнүгүш үчүн бизде баарыбызда мындай туристтик маданият болуш керек, туристтик түшүнүк болуш керек. Биз баарыбыз турист болушубуз керек. Дүйнө жүзү боюнча алганда, статистика боюнча алар 6-чы адам турист болуп саналат да. Демек бүгүнкү күнү биздин ар бир үй бүлө мындай саякатка чыкканды билиш керек. Ошол максатта биз окуучуларга ошол келечекти ойлоп туристтик маданият үйрөтүп атабыз да. Ошо жогору айткандай эле ошол мектеп окуучуларына дагы бир багыт боюнча, мисалы үчүн биздин укуучулар бар. Окуучулардын туризмге кошкон салымы деген темада билимдерди берип атат. Барып балдарга ошол тооло кантип жүрүш керек, саякаттарга кантип чыгыш керек, китепканаларга кантип барыш керек, музей сүрөттөрүнө жана башка музейлерге кантип барыш керек, баарын үйрөтүп атабыз да. Экинчи бир учурда чоң көйгөй бар. Мектептерде балдардын тоо жатышка чыгуусунда мындай көп тосолуктар жагат да. Себеби бул туура түшүнөбүз, коопсуздук маселеси бар да. Бул маселе деген мектептерде ошо балдарды жаратылыш табиятта тоодо алып жүрүүнүн тартибин билген адистер жок. Ошол максатта чоң кырсыктар болот да. Эгер каалоочу кызыккан мектептер болсо, бизге байланышса, биз адистерди бөлүп беребиз. Барып ошол мектептин мугалимдерине, окуучуларына бөлүп биз тоодо кантип тоого чыгыш керек, тоого чыкканга чейинки даярдыктар бар да. Ошолорду үйрөтөбүз биринчи. Тоого кантип барыш керек, каякта жүрүш керек, кантип эс алыш керек, баарын үйрөтүп, анан кийин алар тоого чыгабыз да. Ошондой эле мисалы үчүн бизде окуучулар үчүн туристтик палатка, спальный мешок, көптөгөн шаймандар бар. Аларда мектептер бизге байланышып, макулдашып, бир жылдык иш план бекитип алып, анан биз мектептерине кайра ошол пландар боюнча барып, балдарга тоодо жүрүүнүн тартибин үйрөтөбүз да. Ал жерде өздөрү туристтик палатка, чатырлар тигет, аны кантип чыйнаш керек үйрөнөт. Экинчи, ушундай программа алып атабыз, мектеп мугалимдеринен команда чогултабыз да. Каалоочу мектеп мугалимдери бизге байланышты болуп, биз аларга ошо Бишкек шаарынын тегере четиндеги жерлерге балдарды алып барганда каяка алып барыш керек. Барып маршруттан түшкөндөн кийин эле балдарды кайсыл маршруттар менен каяктан алып барыш керек, ошону эзептейбиз да. Көп көйгөй ошол. Баргандан кийин маршруттан түшкөндөн кийин, транспорттон түшкөндөн кийин кантип каяка кетиш керек көбү биле бербейт да. Биз ошолорду үйрөтөбүз да. Мисалы үчүн, бул жака минтип шаркыратма алып барасыңар, шаркыратма алып баратканда башында ким болуш керек, ортодо канча окуучу болуш керек, ортодо ким, аягында ким болуш керек, алар кандай тартипте басыш керек, кайсыл жерге барып отуруш керек, тоого барып тамак жана башка бышырганда от жагуунун тартибин үйрөтөбүз, аны өчүрүүнүн тартиптерин үйрөтөбүз да. Ошондой. Экинчи, азыр мындай мектеп окуучуларын мисалы үчүн музейлерге бир жолу алып барасың, кайра баргысы келбейт да. Демек, бул жерде суроо жаралат. Неге бала кайра экинчи жолу ал музейге баргысы келбей калат, мисалы үчүн. Биз ошонун көйгөйүнүн үстүндө иштеп, азыр ошол мектеп мугалимдеринен команда чогултуп, экскурсоводдорду дайындап атабыз да. Аларга үйрөтөбүз. Мектеп музейдик тарых музейине барганда, мисалы үчүн, каягынан башташ керек. Биринчи жерде эмнелер жөнүндө айтыш керек, балдарды кантип кызыктырабыз, ар бир мындай экспонаттардын тарыхын карап туруп, кызыктуу фактыларды кошуп, анан кийин каяка өтүш керек, ошо тартиптерин баарын окутуп үйрөтүп чыгабыз депчи. Ошондой тартипте иштесек, менимче мындай бизде туризмге болгон ам сезим өсөт да. Жакшы экен. Дагы мен өзүм жеке кызыккан суроом бар сизге. Бош убактыңызда эмне хоббиңиз кандай? Хобби жакшы, китеп окуйбуз. Китеп окуйбуз дегенде эле мындай бул жерде суроо жаап атпайбы, бош убакыт депчи. Бош убакытта китеп окуйбуз деген менче туура эмес, анткени бош убакыт болбойт, адамдай дайым иштеп туруш керек да. Негизи мындай эркин учурда ошо китеп окууга кетип калабыз. Анан макеттер жасайбыз. Карта макеттерин Кыргызстан ошо 3D өлчөмүндө рельеф карталарын жасайбыз. Баса биз да ушул программага киргизип атабыз. Эгерде кызык болсо, мектептерге ошо барып, балдарга биз макет жасаганды үйрөтөбүз. Балдарга ошол кантип макеттер жасаш керек, ошол үйрөтөбүз да. Анткени баягы сөз бар да,
жасап жатып үйренем дегенчи. Мисалы үчүн кээ бир окуучулар бар да, география боюнча мисалы үчүн картаны уштап тоолорду айтып берсең кабыл ала албайт да. Баягы карта жылмагай болуп. Ал ошону колу менен жасап атканда билет да. Мисалы үчүн мен ысык көлгө эс алган барганда, Чолпонто боз териге барсам, мен көргөн тоолор күнгөй ала тоо турбайбы деп кол менен жасап атыпчы. Же төгүзгө барсам, бул тескей ала тоо турбайбы депчи. Кол менен жасап үйрөнөт да. Бишкек шаарында муну көрүп аткан тоолордун баарын көрсө, бул кыргыз ала тоосу турбайбы деп. Таласка барып калсам, түндүгү мен мисалы үчүн күнгөй ала тоонун уланысы бул Талас ала тоосу экен. Ой, кыргыз ала тоосун уланса экен, асты болсо Талас ала тоосу экен деп кол менен жасап атып үйрөнөт да. Ушундай макеттер жасайбыз өзүбүздө. Жакшы экен. Кызык болсо мектебиңизге барып, балдарга атайын кружок учурунда мастер-класстарды бөлүп бир даярбыз. Эми дагы бир суроо катарында эмес, азыркы жаш муундарга кандай кеңеш бересиз? Жаш муундарга бере турган кеңешим адаттарды калыптандырыш керек. Адаттар бул өтө маанилүү жашоодо. Көп адам ойлойт, бизде бир нерсеге жетиш үчүн мотивация керек. Мотивация бөлүнөт да. Шыктандыруу керек. Бирок шыктандыруу бул убактылуу гана нерсе болушу мүмкүн. Ал кээде көтөрүлүп, кээде түшүп турат. Анан шыктандыруу бул мисалы үчүн сиздин шыктандырууңуз бир интервью алганда айынан астын. Бир бала алгандай жоголуп кетиши мүмкүн. Ошого бул тартип, бекем тартип керек. Ал тартип адаттарды калыптандырат да. Кандай? Мисалы үчүн сөз китеп окуш керек. Мени алдаш керек да. Мисалы үчүн 5 мүнөт китеп окуп, анан каалаганча TikTokко кир, Instagramга кир, мени алдаш керек. Ошол 5 мүнөт сөз китеп окуш керек күндө. Бирок бул 5 мүнөт күндө окуп атып, бул адатка айланып баштайт да. Анан бул өзү эле бир 6 ай, 8 ай, 9 айдан кийин бул калыптанып калат, өзү эле адат болуп. Китеп окуш керек. Бош учурда жүргөндө, мындай жолдо баратканда, мектепке маршрутка баратканда жана башка аудио китеп болуш керек. Бул кадимки ан сезимди өстүрөт. Туура тамактаныш керек. Туура тамактаныш керек. Өз убагында укташ керек. Өз убагында деген бул кечки саат 22:00-дө жатып укташ керек. Эмне үчүн дегенде, биздин организмде алмашуу процесси болуп турат. Кийин өзү айтып берет, семинар болуп берекечи, митинг бар. Ошого сөз кечки 10:00 укташ керек. Анан эртең менен эрте туруп, көнүгүү жасап, кайра китеп окуп, ошол өзүнүн күнүлүк тартибин планга түзгөндү үйрөнүш керек да. Ошону жакшы жетишкендик болот. Экинчи тил үйрөнүш керек. Англис тилдерин, чет тилдерин, орус тилдерин, көптөгөн ошол чет эл тилдерди үйрөнүш керек. Анан сүйлөшүү маданияты керек бизге. Байланыш түзүүнү билиш керек. Мен өзүм ушундай түнт болсо эмне кылайын деп түнт боло бербестен, кырдаалга жараша адамдар менен тил табышканды, адам сүйлөп атканда адам эмнени каалайт, анализ кылган үйрөнүш керек да. Окуп түшүнүү көңүлдөрүн калыптандырыш керек. Анан жазуу көңүлдөр өтө маанилүү. Бизде көп адам көркөм жазганды билиш керек да. Көркөм жазуу адатын калыптандырган адамда, окуучуларда, адамдарда бир маалымат бат кабыл алат. Экинчи, ручка менен көркөм жазуу учурунда 3 манжа биригип муундар иштейт. Желпиден баштап бутка чейинки нерв системалар иштейт да. Ошолорду кайталаш керек. Бир нерсени окуп түшүнгөндөн кийин күндү кечинде барып ошо күндөлүк сыяктуу жазганда ошо көбүрөөк эсинде калат да. Анан туура тамактануу өтө маанилүү. Туура тамактанууга өтүш керек. Ушундай кеңештерди берем. Бүгүнкү келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз жана ошол республикалык экология, жерин тануу жана туризм боюнча Балдар өспүрүмдөр борборуна жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле ирим жетекчилерине иштерине ийгилик, ден соолук каалайбыз.